Кече кырчынында өмүр кыйылды. Башка өзү эмне бүгүн дүң болобуз, эртеге дым болобуз, арты күнү тим болобуз. Кыргызда бир сөз бар, атам десе дедирсин, ботом дедирбесин деп. Байкуш апасы менен атасы эмне болду ошо кыздын? Болгондо дагы жалгыз кыз экен. Бул өзүнчө көйгөй. Мен ойлондурганым таптакыр башка. Азыр ким айыптуу десе чекеден айыптууну табабыз. Милиция айыптуу, прокурор айыптуу, атасы айыптуу, апасы айыптуу, жаш балдар айыптуу. Биз айсбергдин үстүн гана көрүп атабыз, астын көрбөй атабыз. Бизге көрүнгөнү бир аз гана проблема, бул аппендиц. Ден соолуктагы проблема акыры бир жерден дөмпөйүп чыккандай симптому гана. Эгерде өлтүргөндөр кайра кылмыш кылып түрмөгө түшкөн рецидивисттер болсо мен макулдайт элем мындай. Көнүп калган акмактар экен, жүрөгү кара адам кейпиндеги айван шайтанды. Эгерде Чикатилого окшогон тиш каккан какпаш болсо да мейли эле. Жаш балдарыбыз 20-дан 30га жете элек, үйлөнө элек бойдок балдарыбыз. Мына биздин келечегибиз деген, Кыргызстан эстафетасын алат деген, аманат улап кетет деген мурас кылып калтыра турган өлкөбүздү жигит кыздар ошолор. Ушуну кантип ойлонбойбуз? Бирөөнү айыптап коюш оңой эле. Өзү ушундай бир айыбыз, биздин бир өзгөчөлүгүбүз бар. Жыгылып калсак тепкичти күнөөлөйбүз, же карды күнөөлөйбүз, же музду күнөөлөйбүз. Ар бирибиз өзүбүзгө жоопкерчиликти алалы. Биринчи коом бардыгыбыз күнөөлүүбүз. Эмне себептен дегенде, байкаңыздар, мен достумдан коркпойм дейт, ашып барса сатып кетет дейт. Душмандан коркпойм, ашып барса сатып кетет дейт. Мен кош көңүлдөн, кайдыгерлерден корком, ошолор бар үчүн аткандар бар, саткандар бар дейт. Ошол кыз кыйкырып баратса керек эле, жөн эле кетпесе керек эле. Бизге баары бир кыйкырып атабы, жардам сурап атабы, өлбө жаным өлбө, өзүмдүн көзүм көрбөсөм аркамды келип карчкыр жей берсин деген психология менен жашап калдык. Экинчиден, балдарыбыз чындыгында кароосуз калды. Түз маанидагы, кыйыр маанидагы ушундай. Кече маалымат берилиптир биздин социалдык комитеттин төрайымына. Кыргызстанда 80 миңден 100 миңге чейин жаш балдар ата-энеси миграцияда. Же кошунасына таштап кеткен, же атасына, же таякесине, же аяштарына таштап кеткен. Өзүңө керек эмес бала эч кимге керек эмес. Өзүң күйбөгөн балага башка бир эч качан күйбөйт. Балким багып атасың, бирок атты баг, итти баг, балаңа тарбия бер деген сөз бар. Балаңа мээрим бер деген сөз бар. Кийим берип, машина алып берип, белек берип, ачка берип, анан багып атабыз деп атабыз. Ал багуу эмес, балага мээрим жетпей атат. Ошо мээрим жетпегендер кийин мээрим көрсөтпөйт экен. Балким кылмыш кылган балдардын бир чоң айыбы ошол жерде. Биз бул маселени үстүртөн эмес, берекелерим, түпкүрүнөн карашыбыз керек. Дагы бир маселе. Эми караңыздар. Биз үйдө болсок деле балдарга көңүл бөлбөй калдык. Түнү менен ошко тойго барып, анан кайра келгенге убакыт табабыз. Отуруштун 30 түрү бар. Тууган отуруш, бажы отуруш, классташ отуруш, дос отуруш, бильярдка барып атабыз, футболго барып атабыз, өтүбүз айрылгыча аш жеп атабыз, бирок балдарга убакыт бербей атабыз. Үйдө отурсак дагы же сотка көрөбүз, же телевизор көрөбүз. Апалар сериал көрөт, аларга Кемаль маанилүүрөөк. А биз болсо UFC көрөбүз, же футбол көрөбүз. Балаң жаныңа келсе бар, китеп оку, ойно. Бир суроо берсе айтасың, башымды оорутуп, ансы эле чарчап келдим деп. Балабыз жаныбызда туруп кароосуз калып атат. Ошон үчүн биз дагы күнөөлүүбүз, кимибиз кыйратып тарбия берип атабыз. Дайыма айтабыз, биз жакшы чыктык, балдар жаман чыгып калды. Биз жакшы чыгып калсак, эгерде бул биздин менет эмес, биздин аталардын менети. Азыркы муун жаман чыкса, ал биздин кемчилдигибиз, биздин күнөөбүз. Кийинки маселе. Караңыздар, тирүүлөө жетимдер абдан көп болуп баратат. Эми дагы бир нерсе бар, мыкаачылыкты пропагандалап атабыз. Кинолорду караңыз, же атмай, же өлтүрмөй, же соймой, же уурдамай, же талкаламай. Ошондой кинолор аябай көп. Мурда спортсмен десе 100 метрге чуркагандарды түшүнөт элек, волейболисттерди түшүнөт элек. Азыр мен жеңил атлетика менен машыгам, спортсмен десең күлөт. Азыр спорт деген бул ММА болуп калды, бой без правил. Биз илгери мушташат элек, атаандаштын мурду канаса барып кошо жуушат элек, болду эми деп. Азыр жыгылып калган адамды бетке тепмей, башка чапмай, ошондой тарбия менен өсүп атабыз. Ошон үчүн балдарга зомбулукту аябай эле рекламалап атабыз. Кийинкиси уятсыздыкты рекламалап атабыз. Кайсыл кинону кара, кайненең менен көрө албайсың, атаң менен көрө албайсың, досуң менен көрө албайсың, керек болсо аялың менен көрө албайсың. Биздин адепке төп келбеген жарым жылангас эпизоддор аябай көп. Ошону каякта карап отурабыз. Телеканалдардан байма-бай берет, баланын колуна сотканы карматып койдук. Сен эмес сотка тарбиялап атат. Кулагына топтогон иманы көзү менен бат эле чыгып кетип атат. Ошон үчүн бул жагына да көңүл бөлөлү. Идеология деген мамлекеттик катчеген институтту киргиздик. Кана ошол идеология. Кийинки маселе, культ криминалы. Азыр айтмактуу болом дебейт, авторитет болом дейт. Зор болом дебейт, вор болом деп атат.
Эмнеге азыр криминалдын авторитети күчтүү? Себеби сотторуң паракор, алмай жемей адилеттүүлүк таппай келет. Депутаттар отурабы 80-90% адилеттүүлүк таппагандар. Ошол үчүн тигилерге барат, анча-мынча маселесин чечтирип алып, жаш балдарга барсам мен криминал болом, кийин положениеси болом. Бул не деген тарбия? Бул келечеги жок тарбия. Руханий жактан өсөлү, интеллектуалдык жактан өсөлү. А биз болсо бир гана физикалык жакта карап атабыз. Бул багытта иштебесек болбойт. Кантип иштейбиз? Бул бардыгыбыздын ишибиз. Кийинкиси. Эми кылмышка жараша жаза керек да. Гуманизация деп өлүм жазасын жок кылып койдук. Гуманизациянын аягы ушул болуп атат, гумансыздар келип гумандууларды өлтүрүп атат. Кээ бир адамдар бар, өлүмдөн башка эчтекеден коркпойт. Коррупция бар өлкөдө. Жазаңдан да коркпойт. Бүгүн 15 жылга кесилет, 3 жылдан карасаң эркиндикте жүргөн болот. Биз кесилгенин карайбыз, ошо менен унутуп калабыз. Өзүбүз бир байоо элбиз. 3 жылдан кийин чыгып алып да каалаган кылат. Рецидивисттер ошондой. Түрмө адамды оңдобойт. Майда уруу кирсе ал жакта чоңурлар менен отуруп уурлуктун түрлөрүн үйрөнүп чыгат. Анча-мынча тоог өлтүргөндөр ал жака кирип, киши өлтүргөндөр менен сүйлөшүп отуруп, ошолордон жугуп чыгып атат. Сапаты ошот деп коет. Ооматы ошо дырыс жугушат, жаман сыпатта жугушат. Ошон үчүн чөйрөңдү кара деп бекер айтпайт кыргыз эли. Өлүм жазасын киргизиш керек. Өлүм жазасын киргизиш керек. Башка жолу жок. Мындайлар өлүмдөн гана коркпосо, башкаңдан коркпойт. Азыр деле балким үмүт кылып отурат. Эл унутуп калсын, эртең бүрсүңдү чыгарып алабыз деп. Өзгөчө аял затына сый урмат деген бир сабак керек окшойт. Адеп сабагы, иман сабагы. Бирөөнүн кызына бир кумар менен караштан мурда менин да ушундай кызым болот, Кудай буйрса. Менин апам да бирөөнүн кызы, тайжем да бирөөнүн кызы, эжем да бирөөнүн кызы. Бул да ошондой эле бирөөнүн кызы деген бир сезим менен караңгы үйрөтпөсөк, такыр болбой баратабыз. Ошон үчүн кыргыз айтат, кызды сыйлабаган кедей болот деп биздин аталар айтчу эле. 18 жыл үйүндө конок, кызды сыйлап кой, урматтап кой, эч убакта тил тийгизбе, кийин жарбай каласың, арбай каласың деген сөздөрдү айтат эле. Ушул нерсе, ушул тарбия мамлекеттик деңгээлде болбосо, мына келип аягы ушундай болуп атат. Берекелерим, чечкиндүү бололу, ынтымактуу бололу. Чындап, парламенттин таасири азайып баратса, өзүбүз күнөөлүүбүз. Бир жакадан баш чыгаралы, бир жеңден кол чыгаралы, анан азыр эсептешпей аткан мен деген өкмөттүн мүчөлөрү ошондо эсептешет. İçimiz de таза болсун, ишибиз да таза болсун. Апасына, атасына көңүл айтам. Бир нерсе болсо дейт, капа болбо таарынба дейт, тыянак чыгар дейт, тыянак чыгаралы. Бар бол кыргыздын жараткан жар болсун. Рахмат.